Саламатсыңар балдар. 8 класстар үчүн физика сабагы боюнча кезектеги теле сабагыбызды баштайлы. Өтүлгөн темада биз нымдоо, нымдабоо жана капилляр кубулуштары менен таанышканбыз. Кыскача аларга токтолуп кетели. Демек, суюктук менен катуу нерсенин молекулаларынын ортосундагы тартышуу күчү суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчүнөн чоң болсо, суюктук катуу нерсени нымдайт. Суюктук менен катуу нерсенин молекулаларынын ортосундагы тартышуу күчү суюктуктун молекулаларынын өз ара тартышуу күчүнөн кичине болсо, суюктук катуу нерсени нымдабайт. Демек, бул сүрөттө көрүнүп тургандай балдар, тетта бул бурч. Суунун бетине жаныма сызык менен идиштин капталынын ортосундагы тетта бурч тар болсо, суюктук катуу нерсени нымдайт экен. Экинчи сүрөттө суунун бетине жүргүзүлгөн жаныма менен идиштин капталынын ортосундагы тетта бурчу кең болсо, суюктук катуу нерсени нымдабайт. Флотация калкытып чыгаруу. Өнөр жайда кең таштарды байытууда, башкача айтканда флотация калкытып чыгаруу жолун колдонулат. Нымдоо жолу менен көбүкчөлөрдүн аркасында рудадан таза, баалуу породалар бөлүнүп алынат. Ошондой эле флотация таза сууларды алууда флотация жолу колдонулат экен. Нымдоо жана нымдабоо биздин турмушубузда абдан кеңири колдонулат экен балдар. Биздин ата бабаларыбыз илгертеден бери туш кийиздерди, ала кийиздерди апаларыбыз ушул нымдоо жолунун таасири астында оймолорду ар кандай түскө боешчу экен. Ошондой эле эгерде үйдө ремонт жасай турган болсоңор, үйдү актаганда, сырдаганда ушул нымдоо кубулушу колдонулат экен. Кийинки капилляр кубулушу. Капиллярдуулук латын. Латын сөзүнөн капилляр чачтуу. Капиллярлар деп аталган ичке түтүкчөлөрдүн каналдар ичинде суюктуктун жогору көтөрүлүүсүн же төмөн түшүшүн көрсөтүүчү физикалык кубулуш экен. Демек, сүрөттө көрүнүп тургандай балдар, катыш идишти алдык. Катыш идиште ошо суюктуктун ар түрдүү түтүкчөлөрүндө көтөрүлгөн бийиктигин байкап атасыңар. Демек, түтүкчөбүз канчалык ичке болсо, суюктуктун ошончо өйдө жогору көтөрүлөт экен. Мисалы, сууну алдык жана сымапты алдык. Суу бул нымдай турган суюктук болгондуктан, демек, ошол капилляр түтүкчөлөр боюнча көтөрүлгөн деңгээлдер көрүнүп турат. Демек, нымдоо кезинде түтүкчөнүн диаметри канчалык ичке болсо, демек, суюктук ошончолук жогору көтөрүлөт экен. Экинчи сүрөттө сымап. Сымап бул нымдабайт. Катуу нерсени нымдабайт. Ошондуктан бул жерде тескерисинче канчалык түтүкчөнүн диаметри ичке болсо, сымап көтөрүлбөйт экен. Канчалык түтүкчө диаметри жоон болсо, сымап ошончолук өйдө түтүк боюнча көтөрүлөт экен. Бул жерден биз төмөнкүдө жыйынтык келтирсек болот экен. Демек, балдар, түтүкчөнүн диаметри суюктуктун көтөрүлүү деңгээлине тескери пропорциялаш экен. Формулада көрүнүп тургандай, R болжолду 1 бөлүнгөн H-ка барабар экен. Тескерисинче H барабар болжолду 1 бөлүнгөн R-ге барабар экен. Демек, канчалык бийиктиги чоң болсо, анын түтүкчөнүн диаметри, башкача айтканда радиусу ошончолук кичине болот экен. Капиллярдуулук кубулушу турмушта кеңири колдонулат экен. Өткөн сабакта токтолуп кеткенбиз балдар. Мисалы, үйдөн тажрыйба жүргүзсөңөр болот. Мен айтып кеткем, 3 идиш алып, 2 идишти ар түрдүү боелгон ичине материалды же кагазды сала турган болсоңор, ошол ичке капилляр түтүкчөлөр боюнча түстөлгөн суюктук ошол кагаз боюнча же материал боюнча боелот экен. Андан башка, мисалы, өсүмдүктөр, бак-дарактар ушул ичке капилляр түтүкчөлөр боюнча өзүнө керектүү азык заттарды жана сууларды
керектүү бийиктикке чейин көтөрүлүп азыктанат экен. Ошондой эле чыракты да айтканбыз. Чырактын билеги башкача айтканда майга малынгандыктан ошол майдын ичке жиби боюнча майдын көтөрүлүп, анан капилляр түтүкчөлөр боюнча көтөрүлүп, анан чырактын күйгөнүн көрөт экенбиз. Ошондой эле биздин жашоо тиричилигибизде, башкача айтканда биздин организмибизде майда ичке түтүкчөлөр, капилляр түтүкчөлөр болгондуктан керектүү органдарыбызга ошол азык заттар жана кычкылтектин жеткирилиши ушул капилляр кубулуштун негизинде ишке ашат экен. Демек, өткөн сабакта да айтып кеткенбиз балдар, капилляр кубулушунун зыяны. Биз үйдүн фундаменти менен кирпичтердин ортосунда кандайдыр бир ак көбүкчөлөрдүн пайда болгонун байкайт экенбиз. Бул пайда болгонун себеби экинчи сүрөттө көрүнүп тургандай, ошол фундаментте ичке түтүкчөлөр бар болгондуктан, ошол түтүкчөлөр аркылуу суюктук ойдо көтөрүлөт экен. Үйдүн нымдалышына, жанагы фундаменттин же тамдын боорлорунун нымдуулуктун көбүнөн көгөргөнүн байкайбыз экенбиз. Жаңы темага көңүл бурабыз. Бүгүнкү жаңы темабыз буулануу, кайноо. Бул сабакта биз буулануу процесси кандай жүрөт, конденсация процесси деген эмне, жана кайноо кубулушу кандай ишке ашат, ошолорго токтолот экенбиз. Буулануу. Демек, суюктук буулануу процессинин натыйжасында газ абалына өтөт экен. Ал эми газ абалына өтүү процесси буулануу жана кайноо менен коштолот экен. Демек, энергияны алуу менен заттын суюк же катуу абалдан газ абалына өтүү процесси буулануу деп аталат экен. Мисалы, стаканга эгерде суу куя турган болсоңор, эгер үйдүн температурасы же абанын температурасы жогору боло турган болсо, ошол стаканга куюлган суу бууланып, суунун жоголгонун байкайбыз балдар. Экинчи сүрөттө ошол молекулалардын кыймылын тез кыймылдаган молекулалар өзүнүн суюктуктун бетин таштап кетип, бууга айланып, абага өтөт экен. Суюктуктун молекулаларынын тынымсыз, башаламан кыймылда болуп, өз ара кагылышып турушат. Мындай кагылышуулардан айрым молекулалар өтө чоң кинетикалык энергияга ээ болушат. Ал молекулалар айланасында курчап турган молекулалардын өз ара тартышы күчүн жеңип, суюктуктун бетинен сыртка чыгып кетүүгө жөндөмдүү болушат экен. Ушул себептен буулануу процесси ишке ашат экен. Эми биз айтып кеткендей балдар, сүрөттө көрүнүп тургандай, молекулалар канчалык тез кыймылдаса, демек алардын температурасы ошончолук жогору болот экен. Молекулалардын тез кыймылдаган себеби бул ошол молекулалардын кинетикалык энергиясынын жогору экендигин билдирет экен. 7-класста биз өтүп кеткенбиз. Кинетикалык энергиянын формуласы ЕК барабар mv квадрат бөлүнгөн 2. Бул формулада V бул молекулалардын ылдамдыгы экен. Демек, молекулалардын ылдамдыгы канчалык чоң болсо, анын кинетикалык энергиясы ошончолук жогору болот экен. Эгерде кинетикалык энергиясы жогору болсо, анда анын температурасы жогору болот экен. Буулануу кубулушу молекулалык кинетикалык теориянын жардамы менен түшүндүрүлөт экен балдар. Экинчи сүрөттө көрүнүп тургандай, суюктуктун ичиндеги молекулалардын кинетикалык энергиясы жана ошол суюктукту таштап кеткен молекулалардын кинетикалык энергиясын Е1 деп белгилеп алдык. Демек, жылуулук, башкача айтканда кинетикалык энергия, бул ошол суюктуктун кинетикалык энергиясынын жана суюктукту таштап кеткен молекуланын кинетикалык энергиясынын айырмасына барабар экен. Демек, балдар, бууланууда энергиясы чоң молекулалар учуп кеткендиктен суюктуктун ички энергиясы азаят экен. Аны менен бирге суюктуктун температурасы азаят. Бул сүрөттө көрүнүп тургандай, демек, 2 стакан алынган экен. Бир стакандын температурасы 10 градус Цельсийге барабар экен, экинчи стакандык болсо 30 градус Цельсийге барабар экен. Демек, температурасы канчалык жогору болсо, анын буулануу процесси ошончолук тез жүрөт экен. Демек, буулануунун тездиги
суюктуктун температурасынан көз каранды. Бул жерде балдар эки идиш алынган. Демек, бирөө чакау болуп турат, экинчиси болсо жайпак табак болуп турат. Демек, бул жерде буулануу процесси кайсы жерде тезирээк жүрөт деп ойлойсуңар? Туура балдар. Демек, канчалык идиштин бетинин аянты чоң болсо, башкача айтканда, жайпак табакта буулануу демек тезирээк жүрөт экен. Буулануунун тездиги идиштин бетинин аянтынан көз каранды экен. Эми балдар, буулануунун тездиги эмнеден көз каранды? Ошолорду бир кыскача карап токтолуп өтөлү. Демек, биринчиси суюктуктун температурасынан көз каранды экен, буулануунун тездиги. Экинчиси суюктуктун үстүндөгү шамалдан көз каранды экен. Демек, эгерде шамал болуп турса, буулануу тезирээк жүрөт экен. Башкача айтканда, бууланган молекулаларды шамал үйлөп алып кетет экен. Үчүнчүсү, демек, суюктуктун эркин бетинин аянтынан. Демек, канчалык суюктук куюлган идиштин бетинин аянты канчалык чоң болсо, ал жерде демек буулануу тезирээк жүрөт экен. Акыркысы, демек, суюктуктун тегинен, башкача айтканда, затынан көз каранды болот экен. Эми балдар, ошол бууланууга тескери процесс бул конденсация деп аталат экен. Энергияны бөлүп чыгаруу менен заттын газ абалынан суюк абалына өтүү процесси конденсация кубулушу деп аталат экен. Латын сөзүнөн которгондо конденсис, чогултуу, куюлтуу дегенди билдирет экен. Сүрөттө көрүнүп тургандай, эгерде биз идиштин бетин кандайдыр бир капкак менен жаап отурган болсок, ошол суюктуктан бууланган молекулалар ошол идиштин капкактын бетине келип тийип, кайра тамчыга айланат экен. Экинчи сүрөттө да көрүнүп турат. Демек, молекулалар бууланып өйдө чыгып, ошол капкакка тиккенден капкактын температурасы төмөн болсо, ал ошол буулар тескери процесс тамчыга айланат экен. Демек, конденсация биздин турмушта көп эле жерде көрсөңөр болот. Эртең менен турганда, ошол мисалы айлана чөйрөдөгү жалбырактардын үстүндөгү тамчылардын пайда болгону ушул конденсация кубулушунун негизинде жүрөт экен балдар. Мына бул экинчи сүрөттө көрүнүп тургандай, молекулалар тез кыймылдап, анан ошол эгерде идиштин бетине тие турган болсо, идиштин бети муздак болот. Анан ошол бууланган, буга айланган суунун молекулалары тескери процесс конденсациянын натыйжасында кайра тамчыга айланат экен. Ушул конденсациянын негизинде турмушта кездешүү жерлер булар көбүнчө туман жана жаан-чачындар конденсацияга дагы мисал болуп калат экен. Эми балдар, катуу нерселердин бууланышы. Силер кышында, мисалы суукта байкагандырсыңар, эгерде кийимдериңерди жууп туруп илип койсоңор, алар ошол илгенден кийин кийимдерибиз катып калат. Ошол катыган кезде алар ошол буулануу процессинин негизинде акырында кургайт экен. Демек, катуу заттардын бууланышы айдоо же сублимация деп аталат экен. Эми экинчи темабыз бул кайноо. Кайноону баарыбыз билебиз балдар. Чөгүндө кайнаганда кандайдыр бир үндүн пайда болгонун байкайбыз. Аны менен кошо кайноо процессинде буулануу менен дагы коштолот экен. Үчүнчү сүрөттө карап көрсөңөр, эгерде биз колбага сууну коюп, анын астына пробирканы койсок, колбанын ичиндеги сууну ысытат экенбиз. Демек, суюктуктун ичинде, демек, абанын молекулалары бар экен. Биринчи сүрөттө ошол суунун ичиндеги көбүкчөнүн пайда болуп атканын байкайбыз. Б сүрөтүндө ошол көбүкчөлөр көбөйүп, Архимед күчүнүн таасирасында өйдө көтөрүлөт экен. В сүрөтүндө, демек, эң биринчи көбүкчөлөр, ошо суудан пайда болгон көбүкчөлөрдүн көлөмүнүн чоңун байкайбыз. Анан ал канчалык өйдөлөгөн сайын ошол көбүкчөнүн өлчөмү кичирейет. Бул эмне себептен? Себеби идиштин түбүндөгү суюктуктун температурасы жогору, ал эми жогорулаган сайын анын температурасы демек азыраак болот экен. Ал демек үстүнкү бөлүгүндөгү суунун температурасы кичине түбүнө караганда. Ошол себептен көбүкчөнүн кичирейгенин байкайбыз. Эгерде кайноо температурасы 100 градуска чейин жеткире турган болсок,
анда ошол көбүкчөлөрдүн түбүндөгү өлчөмү жогору чыкканга чейин эч кандай өзгөрүүсүз болот экен. Анан 100 градуска жеткенден кийин ошол көбүкчөлөр суунун бетинде жарылууларды пайда кылат экен. Демек, суюктуктун бетинде жана анын ичинде интенсивдүү буулануунун келип чыгышы кайноо деп аталат экен. Сүрөттө көрүнүп тургандай, демек көбүкчөлөр пайда болду. Анан суюктуктун бетинин үстүнө жакындаганда анын температурасы төмөн болгондуктан көбүкчөлөр кайра төмөн түшөт экен. Анан ылдый жактан эгерде интенсивдүү, башкача айтканда тынымсыз температураны бере турган болсок, анда бул көбүкчөлөр көбөйүп, өлчөмү чоңоет экен. Анан суюктуктун бетине келгенде, бул жерде атмосфералык басымдын натыйжасында көбүкчөлөр жарылып, анан бууланып, анан идиштин бети боюнча тегиз бууланып, анан кайноо процесси жүрөт экен. Кайноо процессин таблицадагы кээ бир заттарга берилди, балдар, кана көңүл бурабыз. Бул жерде мисалы суутек -253 градус Цельсийде кайнайт экен. Кычкылтек -183 градус Цельсийде кайнайт экен. Сүт 100 градус Цельсийде кайнайт экен. Эфир 35 градус Цельсийде, спирт 78 градус Цельсийде, суу 100 градус Цельсийде, сымап 357 градус Цельсийде, коргошон 1740 градус Цельсийде жана жез 2567 градус Цельсийде кайнайт экен. Демек, абсолюттук нолду биз билебиз, -270 градус Цельсийде. Демек, суутек 20 градус Цельсий жогорулугу болгондо эле кайнайт экен, балдар. Кайноо процесси, демек, турактуу температурада гана жүрөт экен. Эми биз, балдар, муздак суунун молекулалары оор келет. Алар идиштин түбүндө болот экен. Ысык суунун молекулалары жеңил болуп, идиштин жогорку катмарында орун алат экен. Башкача айтканда, алар эмне болот экен, балдар? Орун алмашат экен. Демек, ысыган молекулалар жогору көтөрүлөт экен, ал эми муздаган молекулалар идиштин түбүндө болот экен. Бул кубулушту биз дагы конвекция кубулушунда дагы эске алганбыз, балдар. Мен мындай суроо бергем, эмне үчүн биз чөгүндү түбүнөн ысытабыз? Себеби суунун оор молекулалары чөгүндүн түбүндө болот экен. Ошол себептен эгерде биз түбүнөн ысыта турган болсок, муздак суунун молекулалары ысып, анан жогору көтөрүлүп, башкача айтканда, катмарлардын алмашканын байкайбыз. Кайноо. Эми, балдар, биз бир нече кайноо процессинин пайда болгонун карап чыктык. Эми биз, балдар, тоолуу аймакта жашагандыктан, мисалы, бийик тоого чыкканда, ал жерде атмосфералык басым төмөн болот экен. Мисалы, 4^5 даражасындагы паскалга барабар экен. Эгерде ошол кайноо процесси, демек, дагы басымдан дагы көз каранды болот экен. Эгерде атмосфералык басымы канчалык төмөн болсо, анын кайноо температурасы дагы ошончолук төмөн болот экен. Мисалы, биз деңиз деңгээлинде биздин атмосфералык басымыбыз 10 P барабар 10^5 даражасында паскаль барабар экен. Бул, демек, бул басымда температура, суунун кайноо температурасы 100 градуска жетет экен. Ал эми тоолуу аймакта болсо, басым төмөн болгондуктан, ал жерде кайноо температурасы дагы төмөн болот экен. Демек, 70 градуста эле кайнап калат экен. Ошол себептен биз билгендей, кадимки шартта, мисалы, этти биз 2 саат кайнатсак, тоолуу аймактарда, демек, 2 саат эмес, андан көбүрөөк саат кайнатыш керек экен. Кайноо дагы турмушта көп пайдасы бар экен. Мисалы, медицинада приборлорду, медициналык инструменттерди дезинфекциялаш үчүн кайноо процесси көп колдонулат экен. Андан башка
биз билгендей консервация жасаганда банкаларды, салаттарды, вареньяларды жасаганда консервацияда кайноо процесси кеңири колдонулат. Себеби кайноо процессинде микробдорду өлтүрөт. Эми балдар, сабагыбызды бышыктап суроолорго жооп берели. Биринчи суроо. Төмөндөгү идиштердин кайсынысында суунун буулануусу тез жүрөт? Сүрөттү карайбыз балдар. Биринчисинде А экен, экинчисинде В экен, үчүнчүсүндө Б, төртүнчүсүндө баардыгында бирдей дейт. Демек, туура жообу Б балдар. Туура азаматсыңар. Демек, идиштин бетинин аянты канчалык чоң болсо, ал жерде буулануу процесси тез жүрөт экен. Кийинки суроо. Сүттүн кайноо температурасы канчага барабар? Биринчи 0 градус Цельсий, экинчи 50 градус Цельсий, үчүнчү 100 градус Цельсий, төртүнчү басымга көз каранды дейт. Туура жообу 100 градус Цельсий. Биз таблицадан мен силерге айтып кеткен балдар. Демек, суунун кайноо температурасы 100 градус, ошондой эле сүттүн кайноо температурасы дагы 100 градус Цельсий экен. Кийинки суроо. Суунун кандай температурада сууда кир жуучу порошок тез эрийт? Биринчиси жогорку температура, экинчиси демек көбөйтөт экен, үчүнчүсү температура төмөн кезде, төртүнчүсү демек азайтат. Туура жообу жогорку температура демек, суунун жогорку температурасында порошок бат тез эрийт экен. Кийинки суроо. Катуу заттардын бууланышы эмне деп айтабыз? Биринчи буулануу, экинчи конденсация, үчүнчү кайноо, төртүнчү сублимация. Туура жообу сублимация. Азаматсыңар балдар. Эми ушу менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Бул сабакта биз балдар буулануу деген эмне, кайноо процесси кандай учурда жүрөт, ушулар менен тааныштык балдар. Эми балдар, сабагыбыз ушуну менен соңуна чыкты. Кийинки телеберимизде көрүшкөнчө сак саламатта болуңула.